Туңгуч Илимпоз, Кыргызстандан чыккан биринчи кызыл профессор. Кыргыз алфавитин түзгөн Касым Тыныстанов Сокулук районундагы Рүстөмбек Мамралиев атындагы мектеп гимназиясында эскерилди. Муштоонун урматына арналып иш бөлмөсү да ачылды. Залкар инсандын илимге кошкон олуттуу салымы, өрнөктүү эмгектерин мектептин жамааты, окуучулар Касым Тыныстановдун урпактары жана Ысык көлдүн чырпыкты айынан келген замандаштары эскерип, ал элинин жүрөгүндө унутулбай сакталаарын айтышты. Кыргыз тилин мыйзамынын кабыл алганына 30 жыл болгон иш чаранын алкагында биздин улуу Залкар атабыз Касым Тыныстановдун ошо тил илимине салган зор салымын баса белгилеп, кыргыз тилинин жылдызы деген темада иш чара өтүп жатабыз. Окумуштуу тилчи, эң биринчи адабият негиздөөчүсү кыргыз тилин түптөгөн ушул Касым Тыныстанов. Ошон үчүн биз ушул мектепти ачканга, биздин балдарга муунга калтырыш үчүн ушул мектепти ачтык. Касым атанын дагы кабинети ачылды. Кабинет ачылып, ысымы ыйгарылып, мындай жасалганып турат. Бул да болсо кыргыз эл үчүн өтө жакшы нерсе. Анткени келечек жаңы муундардын баары тең Касым ата ким экенин билүү зарыл. Анткени Касым атабыз бул киши кыргыз тилин негиздөөчү адам. Бул чоң иш чара, мындай айтып келгенде кичинекей эмес. Себеп дегенде Кыргызстан боюнча мектептер арасында биринчи кабинет ачылып жатат.